жалпы дарыгерлик практикалык борборунун медицина кызматкерлери бүгүн мынакей кыргыз тили күнү боюнча жакшы бир самаал кылып ушул кыргыз тили боюнча конкурс өткөргөн турабыз. Баарыңыздарды бүгүнкү ушул майрам күнүңүздөр менен куттуктайм. Бүгүнкү ушул конкурс жакшы өз максатына жете турган конкурстардан болсун. Баарыңыздарды активдүү катышып берүүңүздөрдү суранам. Ар дайым ушул биздин ушул мекемеде ушуга окшогон конкурстар көп болуп, мынакей аз коллектив чакан болсо дагы биз ушул кыргыз элин даңазалап, өзүбүздүн кыргыз элин даңазалаганга, кыргыз тилин даңазалаганга өзүбүздүн аз да болсо үлүшүбүздү кошуп атабыз деп ойлойм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалап кетейин. Дагы бир жолу ушул конкурста утуп кеткенге аракет кылгыла. Уткан болот, жеңилген болот дегендей, бирок мен 3 командага тең ушул утуп кетишиңиздерди каалап кетем. Майрамыңыздар менен урматтуу кезиктештер. Мынакей 1999 жылдын 19 ноябрында 21 февраль эне тил күнү деп дайындалган экен да. Мына ошо эне тил күнүнө карата кыргыз тилибиз унутта калбасын деген максатта биздин Бакайата жалпы дарыгерлик практикалык борборунда да бүгүн ошо эне тилди унутка калтырбоо максатында эне тилим деген темада конкурс өткөзгөн жатабыз. Ушул конкурс ойлойм көп жакшы нерселерди, унутта калып бара жаткан кыргыз элимдин салт санаасын көрсөткөн жакшы конкурстардын бири болот деген ниетим бар. Баарыңыздерге ийгилик каалайм, баарыңарга жеңиш. Кутмандуу кушубак кечиңиздер менен кадырлуу коноктор, ардактуу ак халатчан кесиптештер. 1999 жылы Улуттар уюму ЮНЕСКО тарабынан маданий жана тил байлыгын өркүндөтүү максатында белгиленип келе жаткан 21 февраль бүткүл эл аралык эне тил майрамыңыздар менен куттуктап кетмекчимин. Эне тил күнү менен куттуктап кетем. Эне тилиң болбосо ата талбай кулуктун демекчи, кыргыз тили бул биздин эне тилибиз. Биз үчүн улуу тил жана өнөр тил. Ушул тилде манас атам уран чакырып эли жерин коргосо, Бакай бабам накыл сөздөн баян эткен. Камеке энебиз ушул тилде бешик ырын атаган. Эненин ак сүтүн эмип, ал илеген бешик ырын уруп чоңойгон ар бир ак уулдун аң сезиминде өз эне тили калыптанып келет эмеспи? Тилди сактасаң, улутту сактайсың деген сөз дагы бекерин эмес чыгар. Эне тил майрамын майрамдап даңазалоо эмес, кыргыз деген улуттун сакталышына чоң өмүргө түзөбүз. Дал ушул бүгүнкү өтүлүп жаткан маданий иш-чаранын максаты да ата бабадан калган эне тилибизди аздеттеп, барктап, унутулуп бара жаткан каада салттарыбызды жандандырып, келечек урпактарга татыктуу калтыруу болуп эсептелинет. Алас, 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 ар баледен калас, айдан аман, жылдан эсен бололу. Алас, алас, ар баледен калас, айдан аман, жылдан эсен бололу. Арбаңызда ала тону тиреген ак калпактуу кыргыз эли, чакайып асманды тиреген кыргыз калкым, амандашып оболу. Атаңарды бергиле, Кудай ууруп жеңиштер, атаандаштар бирге чогуу чыгалы. Ак күндөрүн жайкалтып, ак келечек Умайыне командасы алдыңыздарда. Өзөгү салам болот элибизде, салам салтын бек сактайбыз жерибизде. Салтты улап салам менен сөз баштайлы, күч тартуулап дем кошуп демибизге. Салам кошот адамды ажыраган, бириктирет көңүлдү чачыраган, сыйлашалы ынтымак бөксөрбөсүн, көбөйсүн жарык жүздөр жадыраган. Косалсаң, жокко салсаң күйбөгөн, жоголгон жок, кеткени жок дүйнөдөн.
Ene dilim ecen kılıp tarıtkan, uşul tildi babam mana silibin. Ene dilim, menin dilim, uşul tildi umay ene silibin. Umay ene Kudayine, ıyık tutup bayırtadan kelgene de, Ulu Noruz bayramında dilek aytıp, ağızda bata dedi umay ene. Hazırındı, ar vakta daktaydı, ar bir sözün kareginde saktaydı, baktığımızın tuğ çokusu enetil, sığınığındı, tüvölükü daktaydı. Alamda biz görбөй турган 3 гана зат бар. Ал энемдин ак сүтү, Наристенин күлкүсү, күндүн нуру. Дал ушул 3 нерсе жуурулушуп, айкалышып, бүтүндөй ааламга жылуулук берип, жарыгын чачып турат. Күндүн нуру тегиз чачып, асманыңыз ачык болсун, дүйнөдө тынчтык болуп, Наристенин күлкүсү жаңырып турсун. Улутубуз тилибиз жоголбосун, уюткулуу кыргыз элим аман болсун. Командабыздын атын Умай эне деп атап алдык. Умай эне колдосун, дат жолу болсун, кырсык алыс болсун, бүгүнкү аймаш калыс болсун, эне тил байрамыбыз кут болсун. Aylanayınlar, kağılıp keteyim sizlerden. Avuşta, benim olup ketdi okşup, biraz oturup dur. Бул Периден ашатылып жазалган черми. Өз колу менен тиккен чалымдын короосундагы койлордун жүнүнөн терисин сыйрып алып ашатып өзүм тиктим. Сүлөөсүн тээрдей башыбызда. Келинимдин желпилдеген ак жолубу, чепкениндеги майда шуурулар көзүмдүн майын агызып келиниме атайын арынап тиктим. Ай уулум, кызым, келе көргүн, кагылай.
жетип турат кызым. Этегин желпилдетип кыргыз көйлөгүн тиктип. Баркыттан тайнесинин сандыгынан алынып келген баркыттан, тукуадан чырмый, чыптама тигип бердим. Шөкүлөсү шурмучок тагылган шөкүлөсүнөн уулум турат. Аппак көйнөгүн жайкалтып, калпагы чекчейип, бердиги аянын айындары карыбайып. Кызымдын насысын байкаган бутум эле жарылдайт да жарылдайт. Ой, белим ай, кана. Өзүмдүн көйнөгүм, чачпагым, пахтадан жасалган жоолугум. Ким илгерки ата бабаларыбызды, ата энелерибизди сагынган болуш керек болсо, мына канча жыл өтсө дагы күйөөгө жегиспей, ата салтыбыздын салтын бузбай, ушул чоң апабыздыкы, чоң аталарыбыздыкы деп ушулга чейин сактап күйөөгө жегиспей келатабыз. Азыр баарыңыздар көрүп алып, ар ким өзүнүн апасын эстеп атса керек, а? Биздин кыргыз кийимдерибиз, чечмелериши мына ушундай. Арчадан жасалган бешик. Азыркы заманда баардыгы бешикти унутуп, жалаң манежге өтүп калышты да. Анан ошого биз эски муунду жаңыртып, ошо ата бабабыздан келе жаткан арча бешикти бала салуу салты менен көрсөтүп, сиздерге тартуулап берели. Алас, ар баледен калас. Арчадай өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Ата бабаларыңдай атактуу, даңктуу уулдардан бол.
өнөр алды кызыл тил. Эне тилин билбеген элин сүйүп жараттайт. Тил жүрөктүн ачкычы. Тил кылычтан өткүр. Жакшы кыз чакадагы кулдус, жакшы ул асмандагы жүлдүз. Көл тегинде мен болсом, суу ичинде сен болсоң, сүзүлүп барып жаныңа топ-топ коесың. Бидің шаңы келеби, косметика болбосо, кыздың көңгү келеби. Туфлиңнің тапшасын сынып қалса қақтырбай, сана ұқшаған қыздар өліп кетсе жақтырбай, өліп кетсе жақтырбай. Көпүнүндө сулайман, сурабаймын Кудайдан. Силерге окшогон кыздарды жазат салам былайдан. Мен ушул көз илиме ушул минуттар бүтпөсө экен деп турам да. Себеби дегенде мынакей баарыңар аябай жакты. Ушунчалык бул кыздарга терең ыраазычылык айтат элем. Себеби дегенде мындай жүрөгү менен берилип ушунчалык даярданышыптыр да. Булардын эми, конечно, биз да күнөөлүүбүз. Кээ бир жеринен баягы адашып кетишип атты, толук баягы жаттабай калышты. Себеби дегенде аябай убакыт аз болуп калды да. Бизге дагы бирок ошол эме буйрук ушундай кеч келип калды. Бирок ошого карабастан күндөп түндөп 3 күн 4 күндүн ичинде ушунчалыкка чейин даярданган кыздар аз эмессиңер. Силерге каалап кетерим ден соолук. Бүгүн кандай ушундай кача жанагы эмелер акыйда айтып атасыңар. Косметика колдонгонсуңар, анан тигиндер мындай деп. Косметика колдонсуңар, сулуусуңар. Өмүр бою ушундай сулуу болуп, балдардын сулуу апасы, жолдошуңардын сулуу жубайы болуп калууңарга тилектешим. Ишиңерде ийгилик болсун, Анан баардык нерсенин баягы аягы болот да, аягы болот. Жана мен айтып өттүм, жеңген жак, жеңилген жак деген болот. Бул деген баягы бири-бириңер менен ийдемин деп баягы каршылашып калыш эмес. Бул деген баягы биримдиктин, ынтымактын жеңиши деп ойлойм да. Эми келип мынакей өзүңөр деле көп болдуңар. Аябай кол чапкан моментиңер болуп атты, колду чаппай калган моментиңер болуп атты дегендей, мынакей бул жерде мынакей ушул балдардын баарын бал коюп, ошону эсептеп, так кылып, эсептеп ушундай жыйынтыкка келдик, мен азыр айтып кое берейин. Өзүңөр деле көп болуп аттыңар, мынакей эмес жагынан, костюм жагынан, аткарган жагынан, кыймыл аракети жагынан, баардык жагынан көп келгенде биз биримдик командасын. Биримдик командасы 103 балл болду. Экинчи орунду Умай энени таптык. 100 балл. Үчүнчү орунду Акбатаны таптык, 98 балл. Бири-бириңерди куттуктап турсоңор болот. Баардыгы бири-бириңерди куттуктап, бири-бириңерге жакшы тилектерди айтып тургула. Анан кийин мынакей биз айткан эмеспиз буга чейин. Биринчи орунга 4000 сом бергенбиз, экинчи орунга 3000 сом, үчүнчү орунга 2000 сом бергенбиз. Азыр ошол жеңген командаларга 3 командага берилген ошол акчалар сыйлыгын тапшырып коюуга уруксат берилди. Бирок ушул жерде бир балабыз деп айтсак, кызыбыз деп айтсак болот. Бирок биздин ушул конкурска даярдандык деген кичинекей катышуучубузду бияка чакырып коелу.
команда Биримдин капитан командасы. Бүгүнкү күндөгү ар бир командада өзгөчөлүктөр кыздар болот. Өзүңөр байкагандай эң мындай көзгө көрүнүктүү баардык ушу айтылган экен. Экинчи команда. Так. Майене. Бул жерден экинчи командадан жаз күндү ошо зрительская симпатия дейт да, активдүү катышат деп көрүп атты. Мынакей костюму жарашып, өзүнө баардык нерсени айрыкча бешикти бөлүп атканда бүт эле по полочкам айтып баардыгын. Ну, ушуга дейт да зрительская симпатия. Апата командасы. Бул командадан мындай көзгө көрүнгөн кыз реанимациянын кызы болду. Кыздар бул баардыгына чек эмес, мындай конкурстардын алай болот. Ошол конкурска ушинтип активдүү катышып, бул деген баягы мен айтып атпаймынбы, мамлекеттик деңгээлде өтүп атат деп. Биз ушул тартып аткан сүрөттөрдүн баардыгын жөнөтөбүз. Областка жөнөтөбүз, Бишкекке жөнөтөбүз дегендей. Анан арыбай, чарчадым дебей, ушинтип ушундай күч менен ар дайым ушул биздин больницанын активный жумуштарына катышып, активдүү катышып жүрө бериңиздер, коомдошторго. Сабак көрсөтүп Урматтуу кесиптештер, акындар, бүгүнкү биринчиден майрамыңыз куттук болсун. Кыргыз эли өзүнүн эне тилин унутпасын, эне тилин, эл жакынын, каада салттын, улуттун нарк населин унутпасын деген деңгээлде мынакей бүгүн жакшы көрсөтмө болуп өттү. Мен ойдом силерге окшогон таланттуу жаш адамдардын барында эч убакта биздин эне тилибиз унутулбайт. Биздин нарк каадабыз эч убакта кийинбейт.